Бүгін конфликт болбосо урушуу жөнүндө сүйлөшөбүз сабактачы. Так, алгач силерге суроо берейинчи. Биз конфликт деген түшүнөсүңөр, пикир келишпестик, ойлорубуз туура келбей калгандык, мамилебиз туура келбей калгандык, бири бирибизге болгон капачылык, ачуулануу, жек көрүү, таарынычтар, чектен ашык кубаныч, зумду правиласын сактасаңарчы. Зумда дайыма айтам, биринчиси микрофондоруңорду өчүргүлө, жооп бергенде гана жандырасыңар. Кубаныч, өчүрчү микрофонуңу. Жеке меники өчүк. Сеники жанык болуп, сенден ызы чуу келип атат. Биринчи зумда микрофондоруңарды өчүрөсүңөр. Көп жолу Кубаныч, мен сеникин дайыма мен өчүрүп коемун. Мындай кылбагыны неме кылчы. Зум сабак өткөндө биринчи микрофондорду өчүрөсүңөр. Жооп берип атканда гана жандырасыңар. Мен өчүрүп коемун. Азыр негедир сенин микрофонуңду өчүрө албай койдум, башкара албай койдум. Так, ушундай кыскасы биз бири бирибизге жинибиз туура келбей калганда, мамилебиз туура келбей калганда, капачылыктарыбыз, таарынычтарыбыз, ачууларыбыз келип калганда урушуп кетебиз же мушташып кетебиз. Булардын баардыгы конфликт деп аталат. Суроо берейин силерге. Конфликтке барыш керекпи же конфликтке барбаш керекпи? Кандай дейсиңер? Так, Асема, адаттагыдай эле сенден сурайын, Эже кайталып коесузбу, интернетиңиз жакшы иштебей атат окшойт. Менин интернетим жакшы иштебей калып атабы? Конфликтке мисалы үчүн конфликт бул биз кимдир бирөө жаныбыздагы адамга, ким болбосун жаныбыздагы адамга капаланганыбызда, ачууланганыбызда, таарынганыбызда, көз караштарыбыз дал келбей калганда, ойлорубуз бир жерден чыкпаганда биз конфликтке барабыз. Конфликт бул урушуу түрүндө жана мушташуу түрүндө болор. Эми биз Бакыт Ахметти чакырып турчу, үйгө аласыз деп. Болбой атат эже. Так. Конфликттин келип чыгышы, менин интернетим үзүлүп калып экен да, ошон үчүн узулбай калат. Конфликттин келип чыгуусу биз жаныбыздагы ким болбосун, балким ал ата энебиз, мугалим болобу, досторубуз болобу, бир тууганыбыз болобу, ким болбосун жаныбыздагы жакын адамга көз карашыбыз, оюбуз туура келбей калганда, ачууланганыбызда, капа болгонубузда, таарынганыбызда, жинибиз келгенде урушабыз же мушташабыз. Бул конфликт. Эми конфликтке барыш керекпи же барбаш керекпи? Асема, оюңду кайын. Конфликтке биринчи барбаш керек, бирок если конфликт болуп кетсе, аны просто сөз менен чечүүгө аракет кылыш керек да. Урушуп кетпей, мушташып кетпей. Жакшы, сонун. Так, Байел, сен кандай дейсиң? Сен тиги берги курста ушул конфликт сабагын окугансың, неме билес, ушул теорияларды бир аз билсең керек. Байел, Ариет, Ихсан, менин мурунку окуучуларым. Так, конфликтке барыш керекпи же барбаш керекпи? Мындай учур келип калса барбайбыз. Баягы сиз айткансыз го мурунку сабакта. Конфликттин да пайдалуу жактары бар деп. Ошо сөз менен чечиш керек да, эжеке. Учуру келип калса эмне кылабыз ошондо? Ошону укпай калдым. Учуру келип калсабы? Анда туура конфликтке барабыз да. Туура конфликт. Жаман эмес. Жаман эмес, туура конфликтке барабыз. Сонун, рахмат. Ариет, сенин оюң кандай? Конфликтке мындай жакындабаш керек, барбаш керек, анан эгерде конфликт болуп калса, анда сөз менен эле отуруш керек.
Сонун. Кубаныч, сенин оюң кандай? Конфликтке барайлыбы же барбайлыбы? Конфликтке барбаш керек. Конфликтке барбаш керек. Так, эми андан ары оюбузду улайбыз. Мисалы үчүн эмоционалдык интеллект деп угуп атасыңар, Эмоционалдык интеллект деп уккансыңарбы? Ооба. Эмоционалдык интеллект бул келечектин эң баягындай главный дебизби, эң керектүү бул жөндөмдөр, навыктардын бири. Демек, ошол азыркы мындай Кыргызстанга терең байкоо салып, анализ кылып көрсөңөр, кыргызстандыктардын эмоционалдык интеллектиси өтө төмөн экен. Ачуубуз келгенде бакырып, кыйкырып, өзүбүздү кармана албай, нервтенип, жинденип алабыз, көпчүлүк кыргызстандыктар. Эми жөн эле мисалы үчүн бирөө ТикТокко бирдеке чыгарып койсо, же болбосо бирөө дагы бир Инстаграмда бирдемеке чыгарып койсо, ошого дагы баягы жиндери келишип, астына жаман негативный комментарийлерди жазып кетишет. Анын артында жөн эле урушуп кетишетчи. Булардын баары эмоционалдык интеллекттин төмөндүгүнөн. Эмоционалдык интеллект деген бул ачууңду колго алуу дегенди билдирет. Ачууңду басуу деген эмес, ачууңду колго алуу. Биз конфликтке барганга чейин, мисалы үчүн, кандай этаптарды басып өтөбүз? Азыр мен мисалы үчүн кубанычка ачуум келип кетти. Бул мен ошо кубанычка ачуум келгенге чейин мен кандай этаптарды басып өттүм? Кандай дейсиңер? Биринчи просто микрофонду өчүрөйүн дедиңиз, а потом уже жиңиңиз келип кыйкырып салдыңыз да. Туура. Эң сонун айттың. Мисалы үчүн, ошол эле учурда Асема экөөбүз уруша кетсек, же болбосо Байел экөөбүз уруша кетсек, же Ариет экөөбүз уруша кетсек, биз резко эле уруша кетебизби, же уруша кеткенге чейин кандайдыр бир тепкичтерди басып өтөбүзбү? Урушканга чейин бир тепкичтер басып өтөбүз. Сонун. Бурушканга чейин дагы толтура тепкичтерди басып өтөбүз. Башкача айтканда, ага чейин бизде тыз эткен негативный, жагымсыз, жаман сезимдер жашайт, Бирок ошол сезимдерди биз эмне кылабыз? Сезбей коебуз, унчукпай коебуз, маани бербей коебуз. Анан эмне болот? Ошол сезимдерди биз контролдой албай калабыз. Башкача айтканда, биздин сезимдердин дагы өзүнүн дозалары бар. Мына мен ручка менен көрсөтөйүн эле, мына. Биздин сезимдердин дагы өзүнүн дозалары бар. Мынабу могу жерден мына жергече, мына жер асты 0, геометрия боюнча 0. Могу жери 100 дейлик, 100. Биз ачуубузду контролдой алабыз 50-60 болгонго чейинчи. Баягы ачуубузду 50-60 болгонго чейин контролдой алабыз. Кой туруп рахмет. Азыр сабак өтүп бүтөйүн, анан кийин магазинге барып ням алып берем, акча берем, 50-60 болгонго чейин өзү ачуубузду контролдой алабыз. Анан 80-90 болуп кеткенде биз ачуубузду контролдой албайбыз. Эч ким контролдой албайт. 80-90 болуп кеткенде биздин мээнин логикасы иштебей калат. Ал адам ким экенине карабай калат. Ал атасыбы, апасыбы, мугалимби, эч ким экенин карабай калат. Эмне болбосун баягы жаман сөз айтып калабыз, урушабыз. Демек, биз кантип анан ошо баягы 100гө чыгарбашыбыз керек ачуубузду? Эмне кылып 100гө чыгарбай кармап кала алабыз ачуубузду? Кандай дейсиңер? Өзүбүздү карманабыз. Адам өзүн кармап, тип баягы ат жүгүнөт го, ат аябай жүгүнгөндө баягы оозуна кишен салып коет го, оозун жыргыдай кылыпчы. Кишендеп өзүбүздү кармаганыбыз туура эмес. Кантип өзүбүздүн эмебизди кармайбыз, ачуубузду? Ачуу жакшы сезимби, жаман сезимби? Жаман. Ачуу жаман сезим эмес. Бардык сезимдердин жакшы жактары бар. Жаман сезим эмес. Бардык сезимдерди Кудай берген. Эгерде ал бирок ошол жаман сезим дегенибиз менен буну көбүнчө ачууланганды, капаланганды, тарынганды да отрицательный сезимдер деп коебуз, Булардын дагы плюс жактары бар. Мисалы үчүн,
Бай мен сен кечке чачыңан тарта берсем, сени шылдыңдай берсем, сенин ачууң келет. Сен мага жиниң келет. Бул нормабы же норма эмеспи? Норма эмес. Кандай үчүн норма эмес? Байел сөзүмдү түшүнсөң, мен сени кечке шылдыңдап ат кое берсем, башыңа бир чаап кете берсем, сен ачууң келбей, өзүңдү кармашың керекпи? Жок. Вот. Демек, ачуу сезим жакшы экен же жаман экен? Плюсу дагы бар экен, минусу дагы бар экен. Туп туура. Ар бир сезимдин плюсу дагы, минусу дагы бар. Эми ошол Ахмет туруп ачуубуздун максималый 100гө чыгарбай кармап турган нерсеси майда чүйдө болгонго чейин биз өзүбүздү сезимдерибизди сезип турабыз, өзүбүздү таанып турабыз. Мисалы үчүн, мен сабактын башында айткам эмне, зумду колдонгондо микрофондорду өчүргүлө. Жооп бергенде гана жандырабыз. Зумдун правиласы ушундай деп айтканмын. Балким ал сабакта кубаныч жоктур. Укпай калгандыр же кийинирээк катышкандыр, мен аны билбейм. Иш кылса, бирок мен эскертип айтканмын. Анан ар дайым сабакта Кубаныч микрофон өчүрбөйт. Мен өчүрүп турам дайыма. Бир аз жиним келет, өчүрүп коем. Бир аз жиним келет, өчүрүп коем. Бир аз жиним келип, акырын жиним келип, өчүрүп коюп жүрө бердим. Көрдүңөрбү? Анан азыркысында шум чыгып кетти. Мен өчүрөйүн десем өчпөй тура берди. 3-4 жолу жанагы компьютердин немесин бастым, өчпөй тура берди. Анан өчүр кубаныч деп мен уже ачуум керси жогору көтөрүлүп кетти. Өзүмдү кармана албай калдым. Көрдүңөрбү? Демек, биз бул нерседен кандай жыйынтык алышыбыз керек экен? Ким кандай анализ жүгүрттү? Ким эмнени түшүндү? Даяр живой пример болуп берди. Ким эмнени түшүндү? Сиз өзүңүздү кармай албай калдыңыз эчке. Ошо агрессия 100гө чыгып кетти. Или 90га. Туура. Бирок ошого чейин мен эмне кылышым керек эле? Мен оюмду жакшы түшүнбөй калыптырсың, Байыр, айтайын дегенимичи? Биринчи жакшы сүйлөп эме кылыш керек да. Тепкичтерден өтүш керек. 100 болуп кетпеш үчүнчү. Сонун туура айттың, Асема. Мисалы, биз мисалы үчүн микрофонуңарды өчүргүлө деп биринчи эскертип берген, балким анда Кубаныч укпай калгандыр. Анан мен Кубанычтын микрофонун өчүрүп атканымда мен мурда айтышым керек эле, микрофонду өчүрүп туруш керек деп дагы кайтарышым керек эле, эскертүү беришим керек эле, өзүмдүн сезимдерим жөнүндө айтышым керек эле. Кубаныч, сен микрофонуңду өчүрбөй атасың дешим керек эле, айтышым керек эле. Ошентип айтканымда балким Кубаныч мындай кылмак эмес. Анан конфликт да чыкмак эмес, менин жиним да көтөрүлбөйт эле. Көрдүңөрбү? Демек, биз конфликт чыкпаш үчүн кичине сезим келгенде эле, кичине ачуубуз келгенде эле, кичине жинибиз келгенде эле, бир аз жакпаганда эле, бир аз ачууланып, таарынып, бир аз неме болгондо эле эмне кылышыбыз керек экен? Эскертип, айтып, предупреждение берип, эскертип айтып, чечип алышыбыз керек экен. Түшүнүктүү болдубу? Азыр бул жерде менин бир аз катам кетти. Мен унчукпай эле өчүрүп коюп жүрө бердим, көрдүңөр, ачууну кармабаш керек. Унчукпай өчүрүп коюп жүрө бергенмин, кайра өчүрүп коюп жүрө бергенмин. Анан өчүрөйүн десем өчпөй калды, анан жиним баягы эмне болуп кетти? 100 герцке көтөрүлүп кетти. Демек, эмне кылышыбыз керек экен ачууну көтөрүлбөш үчүн? Эскертүү берип, өзүбүздүн чувстволорубузду айтышыбыз керек экен. Туп-туура, Асема. Бир аз эле жинибиз келгенде, кичине эле жинибиз келгенде, 30-20 градус эле жинибиз келгенде айтып турушубуз керек экен, Мага жакпай атат бул кылганың. Бул сүйлөгөнүң жакпай атат. Бул сөзүң мага ачуумду келтирип атат, же болбосо эмне үчүн мындай кылып атасың? Мен туура түшүндүмбү же туура түшүнбөдүмбү? Мен кандай ойлоп атам, сен кандай ойлоп атасың деп маселени убагында чечип турушубуз керек. Эч качан сезимдерибизди жаап, оозумузду жаап, унчукпай сабыр кылган туура эмес. Эмоционалдык интеллект деген сабыр кылып ооз мурдуңду жап деген эмес. Эмоционалдык интеллект
ачууң кичине болгондо эле жакшынакай сүйлөшүп, маселени, проблеманы убагында чечип ал. Сезимдериңди сезип тур дегенди түшүндүрөт. Так. Ошол эле, мисалы үчүн, коркуулар, страхтар дейли. Страх. Мисалы үчүн, кимден, давай так, мисал бергилечи, эмнеден коркушубуз мүмкүн? Каттуу. Өтө күчтүү сезим бар. Төртөө. Өтө күчтүү сезим. Номер биринчи коркуу турат. Экинчи ачуулануу турат. Үчүнчү капалануу, капа болуп кетебиз, Адан кийин сүйүнүү. Биринчи коркуу, ачуулануу, капалануу, сүйүнүү. Ушул 4 сезим. Төртүнчүсү сүйүнүү. Анан 5-чи күчтүү сезим бул сүйүү. Коркуу, ачуулануу, капалануу, сүйүү, любовь. Эң күчтүү сезимдерден турат. Ушулар. Кеттик. Эмнеден каттуу коркушуңар мүмкүн? Бир нерсени пример келтирип бергилечи. Аттракциондордон. Аттракциондордон. Дагы башка жашоодо, реальный жашоодо. Караңгыдан. Караңгыдан. Давайте андай эмес, мындай реальный жашоодон кылайлычы, эми аттракциондордон коркуп жиндиленип, өзүбүздөн кетип, багындай проблемалар болуп кетпейт да жашообуздачы, трагедиялар болуп кетпейт. Мисалы, атабыздан дейли, атабыздан. Атабыздан кантип коркобуз? Мисалы, сага акча керек болуп калды, же акча жоготуп бердиң, же болбосо телефонуңду жоготуп бердиң, же болбосо бир жакын ишенген курбуңар акча сурап турду дейли, мисалы үчүн 5000 акча сурап турду. Прям эртең алып келип берем, аябагандай керек болуп атат, прям эртең алып келип берем, ушунчалык точно гарантия эртең алып келип берем деп айтты дейли, мисалы үчүн, же болбосо 5000 акча сурап турду сенин курбуң, же болбосо бир күндө же 2 күндө сөзсүз берем, Россиядан атам же апам акча салат деп айтты дейли. Анан экинчиси, мисалы үчүн силерге атаңар жакшы бир кымбат баадагы неме алып берди дейли, телефон алып берди дейли. Вот ошондой. Ал телефонуңду бир сындырып алдың же жоготуп алдың, урдатып алдың. Ошол эки мисалды алайлык. Эми ошону, мисалы, акчаны үйгө келдиңер, үйгө келсеңер апаңар да үйдө жок, жумушка кеткен, атаңар да үйдө жок экен, телефон чалдыңар, алган жок. Мисалы үчүн, көтөргөн жок, жумушта болуп калып, анан үйдөгү акча койгон жерди билесиңер да, көпчүлүгүңөрчү, атаңар, апаңар акча койгон жерди. Ошол жерден алдыңар дагы, кайра ордуна коюп коем деп ойлодуңар да. Бир күн, 2 күндөн кийин коюп коем. Азыр сурасам, телефон көтөрбөй калды. Азыр досум сыртта мени күтүп турат, подъезднасында, же болбосо эшиктин алдында күтүп турат, воротанасында. Акчаны алып кеткени мен азыр алып беришим керек дедиңер да, акчаны алып берип койдуңар. Аябагандай ал досуңарга ишенесиңер. Ага чындап бооруңар ооруду дейли, берип койдуңар. Анан ал досуңар акчаны алып кетти дагы, же бербей койду. Же болбосо досуң акчаны алып баратып, маршруткада урдатып ийдиңер, урдатып ийдиң, же болбосо акчаны бербей койду, же болбосо ал досуңар бирдеме болуп, атам акча салбай калды, же болбосо бир нерсе болбой калды, 1 ай күтүп тур деп койду. Эми сенде коркуу бар, страх. Коркутасың ушунчалык. Кечинде атаңа айтайын дедиңер, мен үйдөн 5000 акчаны алып турдум, 2 күндөн кийин ушу досума берип турдум, 2 күндөн кийин ордуна коюп коем. Силерге чалсам телефон албай койдуңар, силерден сурасам телефон көтөрбөй койдуңар, үйдө жок экенсиңер, срочно алып мектептен нары келдим дагы алып, кайра кеттим эле кружокко же курска же бир жака деп айтайын дедиңер, корктуңар, айтпай эле коеюнчу мейли. 2 күндөн кийин акча келгенде секен ордуна коюп коем, билдирбей коюп коем деп ойлодуңар дагы, бирок жок болуп калды орду. Эми силердин коркууңар эмне болот? Биринчи күнү бир аз корктуңар, айтайын, предупреждение берейин айтайын дедиңер, бир аз корктуңар, ачууңар азыраак болду. Адан кийин жанагы эртеси күнү болду дагы, уже 2 күн болуп кетти, айтайын деп, адан да коркууңар көбөйүп кетти, баягы градусу көбөйүп кетти. Уже
Үчүнчү күнү акча жок экенин билдиң, же маршруткада уурдатып койдуң, же болбосо тиги досуң акча эмдиги айда берем деп койду. Эмне болду? Уже болду, айта албайсың, ачуу. Коркуң сени жүзгө жетти. Коркуң жүзгө жетти. Эми эмне болот? Коркуңуз жүзгө жеткенде. Кантип ойлойсуңар? Коркуңуз жүзгө жеткенде эмне болот? Стресс болот. Сонун туура айтасың. Стресс болуп, калтырап, титиреп, шок боло баштайбыз, Ошол эле мисалы үчүн мектепте деле, кандайдыр бир мектебиңерде бир бандит бар дейли, бир аябай бир жанагы акыркы сабак деген кинодогудай бир криминал бала бар, ошонго кандайдыр бир илешип калдыңар деле, бир нерсе болуп илешип калдыңар, жыландын куйругун тепсеп алдыңар, коркуп жүрдүңөр, атаңарга айтпай, үйдөгүлөргө айтпай, коркуңар төмөн болуп жүрдү дагы, акырында тигиге жолугуп калып, өлтүрөм, мындай кылам деген ситуацияга чейин барып калдыңар. Коркуңар аябай көп көтөрүлдү. Демек, силер айткандай, стресс, шок, калтыраган, титиреген, депрессия болуп кетет. Эми коркуунун, окумуштуулар айтат да, коркуунун эң опасный жагы бул биздин подсознание деп коет, атеисттик психологиядачы. Подсознание деген биздин мээбиздин кайсы бир бөлүгү дейби, түбү дейбизби, жан дүйнөбүзбү дейбизби, душабыз дейбизби, ошол жерде биздин кандайдыр бир жашообуздун программасы бар экен. Ал подсознание деп коет психологияда. Ал эми жалпак жөнөкөй тил менен айта турган болсок, биздин жан дүйнөбүздөгү ниеттерибизге коркуу сезими, страх, коркуу сезими мээдеги подсознаниеге жакын болот экен, же ниетибизге жакын болот экен дагы. Тилекке каршы өкүнүчтүүсү бир нерседен катуу корксоңор, ал реалдуу жашооңорго келет экен. Ушунусу менен коркуу сезими опасный. Мен айтайын деген түшүндүңөрбү? Коркуу сезим биздин каттуу болуп кеткенде реалдуу жашообузда ишке ашып кетет экен. Эмнеге реалдуу жашообузда болуп калат экен? Анткени ал мээнин подсознаниесине же жан дүйнөбүздүн душасындагы ниеттерибизге жакын жайгашкандыктан реалдуу жашообузга келип кетет экен. Анан ошол проблема башыбызга так келип, анан ыйлап, кайгырып, трагедия деп отуруп калат экенбиз да. Эми жыйынтыгында коркуу сезим дагы жүзгө чыгып кетпеш үчүн эмне кылыш керек экен? Убагында айтып чечиш керек болчу. Сонун Асема. Буну дагы жүзгө көтөрбөгөнгө аракет кылыш керек экен, Буну дагы, ачууну дагы, коркууну дагы, капа болгонду дагы, баардык нерсени жүзгө чыгарбаш керек экен. Сонун. Эми жүзгө чыгарбаш үчүн биринчи эмне кылышыбыз керек экен? Баардык сезимдерди жүзгө көтөрбөш үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Предупреждение бериш керек бешке? Предупреждение бергенге чейин өзүбүз эмне кылышыбыз керек? Өзүбүз. Мындай өзүбүз конфликтке кирип кетпегенге аракет кылыш керекпиз. Конфликт боло элек. Сезимдерибиз ошо 100 герцке көтөрүлбөш үчүн биз кандай жашашыбыз керек? Кандай жашашыбыз керек? Сезимдерибизди айтып үйрөнүш керек. Сонун Асема. Сонун. Экинчи тепкичке келдиң Асема. Экинчи тепкичтен дагы биринчи, одон дагы бир төмөн бир тепкич бар. Биринчи тепкич, ошону табайлык. Сезимдерибизди айткандан да мурда биринчи эмне бар? Башты иштетип туура иш кылыш керек да биринчи. Башты иштетип эмне кылыш керек? Башты иштетип, сонун айттың, жарым улант, Асема. Башты иштетип,
Ахмет Эштижан Күч Бакытбек. Туура иш кылыш керек да эми. Башты иштетип, сезимдерибизди точно сезиш керек. Сезимтал болуш керек. Сезимтал. Түшүнүңөрбү? Сезимтал. Сезимтал деген эмне? Мен эмнени сезип атам азыр? Түшүнүңөрбү? Өзүңөргө дайым ушундай осознанно деп коет муну. Өзүңөргө ар дайым ушундай суроо берип турасыңар. Мен азыр эмнени сезип атам? Бир аз капа болуп кеттим. Бир аз жиним келип кетти. Бир аз уялып кеттим. Бир аз неудобно болуп, кысылып, жагымсыз болуп кеттим. Чоңду бул мага жаманыраак сөз айттыбы деп сезимдерибизди сезе билишибиз керек. Анан кийин эмне кылабыз? Анан башыбызды иштетип туруп, токтосоң, Айчурок, сен эмне деп атасың? Мен кандай түшүндүм? Эмне айткың келип атат? Сен туура эле түшүндүңбү деп эмне кылабыз? Моментинде проблеманы чечип алабыз. Эгер сезимдерибизди сезе албасак, сезимтал болбосок, башыбызды иштетпесек, негатив топтолуп отуруп, анан жок эле жерден эмне кылабыз? Парс жарылабыз да. Жана мен топтолуп жүрө бердим го жанагы, мисалы үчүн микрофонду өзүм өчүрүп коюп жүрө бердим дагы, анан тарс этип жарылып кеттим. Жарылып кеткеним хуник, жаман, жагымсыз, эмне деп коет? Туура эмес көрүнүштү жаратты. Мен бул жерден өзүмдүн баягы эмне эмоционалдык интеллектимдин төмөнүраак экендигин көрсөтүп койдум. Эмоционалдык интеллект бул төмөн экендиги сезимдерди во время сүйлөшүп чече албагандыкты билдирет. Интеллектуалдык интеллект дегенди билесиңер, бул адамдын акылмандуулугу, математикаларды решать эте алганы, бирдемкелерди билгендиги, эстеп кала алгандыгы. Ал эми эмоционалдык интеллект дегени бул сезимдерин сезип, сезимтал болуп, башын иштетип, кандай чувство келип аткандарына реакция берип, моментинде жашынакай сүйлөшүп чечип алган бул эмоционалдык интеллект. Буга дагы аябагандай чоң баш иштеш керек. Так, бүгүнкү сабакта мен эмне айткым келгендиги түшүнүктүү болдубу? Түшүнүктүү болсо плюс, суроо болсо суроо, каршы болсо минус жаза кеткилечи. Асема, Байел. Асема, Байел, Арет. Кубаныч. Кубаныч, сабакта барсың, жоксуңбу? Так. Андан арыда кеттик. Кубаныч плюс. Эми кеттик. Эми дагы бир нерсе бар. Ачуунун толук адреске багытталганыбы же туура эмес адреске багытталганыбы? Ошол проблема. Мисалы үчүн кандай? Менин ачуум прям азыр точно Кубанычка багытталдыбы же ага чейин дагы менин ачуум бар болдубу? Ушул маселе актуальный. Ушул нерсе өтө маанилүү. Например, мисалы, Асема эртең менен уйкудан турду. Жөн эле дайыма сен мисал келтире берейин, Асема, көңүлүңдү албай эле кой. Эртең менен уйкудан турдуң, мисалы, уйкудан турсаң, негедир апаңдын настроениясы жок дейли. Анан негедир сага сүйлөнүп атат да. Болбойсуңбу тез, күнүнө эртең менен мектепке кетип каласың, үйлөрдү жыйнап жардам берип кетпейсиң деп просто мисал келтирип атам. Үйлөрдү жыйнап кетпейсиң, идиштерди жууп, эки жакты кичине жыйып берип кетсең эртерээк туруп, мага жакшы болот го. Качан болсо сен эртең менен туруп чайыңды ичип мектепке кетип каласың, анан мен үйлөрдү тазалаймын, анан идиштерди жуамын, сен чай ичкенден кийин артыңдан тазалаймын, анан ошону менен обед болот, мен өзүм жумуштарым калып атат, деп дагы бирдемелерди айтып ушуп калды. Сен түшүнбөй калдың. Күндө эле кадимкидей эле жашап атасың, бирок эртең менен бүгүн турсаң эле апаң урушуп атат да. Сага капа экендигин билдирип атат. Анан сен сага баардык жок непонятный да, түшүнбөй калдың. Эмнеге, эмне болду? Ой, эмне эле эртең менен сүйлөнүп атасың? Ай, апат, ай, эмне болду? Макул деп кана идишти жууайын десең, карасаң кеч калып атасың. Анан
идиштерди жуудуң дагы, анан дагы эле үйлөрдү жыйып кет, бирдеке кыл, ана мына десе дагы сабактан кеч калам деп унчукпай апаңа капа болдуң дагы эмне кыласың? Кийинип, курткаңды кийдиң да, же болбосо тиги сумкаңды көтөрүп кетип калдың мектепке. Мектепке бардың. Сен үйдө кимге ачуулантасың? Апаңа ачуулантасың, ачууланып отурсаң, жаныңда мисалы үчүн бир классташ кызың бар дейли, Айчүрөк. Просто Айчүрөк деген классташ кызың бар, мисалы. Анан Айчүрөк отуруп алып эле, негедир эле жөн отурбай эле мындай болуп, сага тийип кетип, колу тийип кетип, чачы тийип кетип, бирдемке болуп атат. Сен уже жиниң келип турат да, сен ачууң уже баягы 50-60 градуста көтөрүлүп турат да. Анан тиги мурда байкаган эмессиң, мурда бир да сезген эмессиң, Айчүрөк жөн отура албайт дайымачы. Келип сенин чачыңа кармап атат, жакаларыңды оңдоп атат, костюмдарыңды түздөп атат, пиджактарыңды, китептериңден ар жакка түртүп атат, бирдемке эле кылып атат. Сен уже мурда ага маани бербейсиң, ачууң 70-80ге көтөрүлө баштады да. Жиниң келе баштады Айчүрөккөчү. Мурда болгондо ага жөн реакция бербейт элең. Анан кийин эмне кыласың? Кайрадан дагы жиниң келе баштады. Анан кийин Айчүрөк сүйлөп баштады. Эмне болду Асема? Кабаңа кыржап эле. Эмне? Деп бирдемке эле айтып калды. Десе дагы мынтип карап туруп, эч нерсе болгон жок. Эмне? Дедиң. Уже вообще көтөрө албай калдым да, чоң жиниң келип 90 болуп калды. Анан дагы эмне? Анан ручкаңды сурабай эле алып алды. Сурабастан алып жаза баштады да, мисалы үчүн сен кандайдыр бир красныйбы же болбосо зеленыйбы бир ручкаң бар дейли, анан конспект кылам деп, башкачараак жазам деп, сен ручкаңды сурабастан алып жаза баштаганда, тийбе менин ручкама дедиң да, напримерчи. Айчүрөк чочуп кетет да. Ушул эле ручкагабы? Эмне? Албай эле койдум. Деп анан эмне кылат ал дагы? Ручка үчүн ушунча болосуңбу? Эмне? Ручка көрбөй жүрөсүңбү? Ашып кетсе 20 сом эмне? Деп анан кийин эмне кылат? Айчүрөк сага каршылыгын билдирет, анан экөөңөр урушуп жатып каласыңар. Бул жерде Асема, сенин урушуң точно Айчүрөккө багытталдыбы? Же Айчүрөк сага повод болуп бердиби ичиңдеги негатив чыкканга? Повод болуп берди. Вот. Көрдүңөрбү? Повод болуп берди. Демек, көпчүлүк учурда биздин ачуубуз туура эмес адреске кетет экен. Ошондой учурларыңар барбы силерде дагы? Байкап көрсөңөр? Бар. Ооба. Көпчүлүк Эле болот. Ооба, көпчүлүк учурда биздин ачуубуз туура эмес адреске кетет. Мисалы, эркек балдардын жашоосунан мисал келтирейин, Мисалы, Ариет, же болбосо Байел, силер футболго бардыңар. Футбол ойнодуңар, футболдо жеңилип калдыңар дейли. Жеңилип калганыңарга макул, эч нерсе эмес, бул игра дейчи, бир оюнда жеңилет деп анча көңүл албайсың. Бирок жеңилип калганыңарда ал кичине обида токтоду да, мисалы үчүн 20 градус ачуу келтирди, бир аз баягындай ачууң келтирди. Бирок ошол футбол ойноп атканда, мисалы, кубаныч Ариетти колунан кармап, правиланы бузуп атты. Ариет кубанычтын бутуна теп жыгытып коюп атты. Байел болсо тиги немени Ариетти же кубанычты түртүп коюп атты. Ушундай немелер болду да играда да, футболдочу баягы оюндо нарушениялар болуп атты. Сен ошол моментте футболдо жиниңге эле ойноп аттыңчы. Анан судья дейли, судья негедир слабый болду, же болбосо көңүл кош болду, же анча карабадыбы, унчукпай эле же агайыңар дейли, жакшы тренер агайыңар, унчукпай эле шкырып коюп эле нарушение кылган балдарды унчукпай эле жүрө берди да, мисалы үчүн. Ошондой учурлар бар, нарушение кылгандарды унчукпай койгон учурларыңар бар агайыңардын. Ошондой кыла берди, сен жиниң келип, нарушение бузгандарга, анан кийин бирөөсү бутуңа чала коюп, анан сен катуураак жыгылып кеттиң, ада бир аз жиниң келди, капаланып ачууң келип отуруп, анан дагы кемеге, анан натыйжасында силерде жеңилип калдыңар, дагы жеңилген командага, мисалы үчүн, агай же 3 же 2, 3 же коюп койду, же болбосо бирдемке кылып койду, же болбосо сыйлыкты бербей койду. Тиги команда нарушенияларды көбүрөөк кылып, эптеп сыйлыкты алып кетти дейли, биринчи кубокду алып кетти. Жиниң келип 50-60 градус менен бардың школгочу. Анан карасаңар, уже бутуңар тердеди, анан өзүңөр да тердеп алгансыңар, кичине бир өзүңөр мындай жытыңар өзүңөргө жакпай атат да, мындай неприятный жыттангансып, кызыктай болуп отурасыңар. Эми жытыңарга жиниңер келе баштадычы. Душка түшпөдүм да деп 60-70ке көтөрүлө баштады ачууңар. Адан кийинкиси дагы эмне болот?
дагы ошентип 60-70 градуста даяр бышып отурасың. Анан кийин эле ошол футболду чууркап ойноп бутуңар тирдегенде билесиңер буттар бир аз шишийт, бутуңар бир аз шишип, анан школдун туфлийин кийдиңер да, классикалык туфлисин кийгенде ал туфлиң бир аз кысат дейли бутуң шишип турган үчүн бутуңду кысып уже бутуң баш жагын оорута баштады, уже телоң ооруй баштады. Анан бутуңду кысса дагы кроссовкамды кийип жүрсөм урушат деген ал класс жетекчи стерва эжебиз бар да деп, анан бутуң кысса дагы чыдап эмне кыласың, ошо классический обувьту баягы школьный форманы кийип отурасың, уже ачууң 80ге келип отурат, бутуң кысып чыдап. Анан акырырактарда 4-5 сабак бүтөйүн деп калганда жаныңдагы бир бала эмне кылды, сени чууркап ойноп атып түртүп кетти байкабастан. Сен катуураак жыгылып кеттиң, столдун кырына бир жериң катуу тийди. Анан жанагы сени түртүп кеткен балага деп эмне кыласың, кыйкырасың, бакырасың, барып туруп бир чабасың, анан эмне кыласың, экөөңөр мушташа кетишиңер мүмкүн. Бул жерде силердин ачууңар ошол сен ойноп бирөө менен куушуп атып, сени сага түртүп кеткен балага адреске, ошол адреске багытталдыбы же ачууң башка жактан башка бирөөгө келгенби? Башка бирөө келгенде анан ал келип туруп случайно эле биздин ачуубузга ударить этип алган. Ооба, ал просто попал болуп калды. Ал тигиден качып баратып, кокус сени түртүп кетти, а сен болсоң өзүңдө мындай байкабай тургандыктан, баягы байкабай жөн турганыңдан кокус сенде катуу жыгылып кеттиң да, ал баягы кокустан жыгылып кеттиң дагы, сен аны барып эмне кыласың, башына коюп калдың, ошентип мушташа кеттиңер. Демек, ачуубуз ошентип туура эмес адреске багытталып калат экен. Так, эми биз ачуубузду туура эмес адреске багыттаганыбыз жакшыбы, жакшы эмеспи? Туура эмес?